Жакшылыктар көп болсун деп ар дайым тиленип келчүлүк. Буюрса деген баардык биздин кыялдарыбыз ишке ашып атат окшойт. Жаратуучулар дагы көп биздин өлкөдө көрсө. Гүлназ Турбатова жана Сакалти Тимшишова балдар илимий комплексинин негиздөөчүлөрүн биз эфирге чакырганбыз. Биздин учубузда кура эмес экен, буюрса кыргыз кичинекей балдар бөбөктөр дагы ушундай ойлоп табууларга бай экен. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Маанай жакшы. Келиңиздер. Балдар илимий балдар десе мен да кичинекей болуп балдай деп кеттим го. Балдар илимий комплекси жөнүндө сүйлөшөлү. Эмне түрткү болду ачканга, бул эмне деген комплекс дегиле мындай мүнөздөмө берип кетсеңиздер. Негизи башында ошо батыш жакта балдарга билим берүү системасын көрүп алып, алар балдарды чечкиндүү, илимдерге жакын, ошондо тарбия бергенин көрүп алып, биз дагы ошондой өзүңүздөр барып көрүп келгенден уламанан ушундай чечимге келдиңиздер. 2002 жылы Амстердам музей науки и техники ошол жакта бар Амстердамда. Ошол жакта барып, мындай интерактивдүү механизмдерди көрдүм да. Ошол музейде балдар ошол физиканын законун, химиянын законун өз колу менен үйрөнүшөт да. Ошон үчүн ошол идея ошол жөн эле баягы бизде деген лекция окуп, конспект жаздырып болгондо түшүнбөйт, практика жүзүндө бардыгы көрүп, өздөрү да үйрөнүп алат экен, демек. Туура. Жакшы экен. Анан кийин негизи эле ушундай бөлөк өлкөлөрдө ушундай балдардын ойлоп табуучулугун өнүктүрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн да. Буюрса бизге да ошол нерсе келип атат деп сиздерден угуп аябай сүйүнүп атабыз. Ошондой бир нерсени ойлоп тапкысы келген балдар кантип сиздер менен байланышса болот? Жана кантип сиздер үйрөтөсүздөр? Кимдер окутат? Негизи биздин музей күнүгө иштейт. Кайерде жайгашкан? Ололо хаус деген, ал Московская Исановада. Биринчи этажында, ошо 300 квадратный метрдей комплекс. Биз бүт күндөрү дүйшөмбүдөн башка иштейбиз. Ошондо балдар келип, биздин комплекстен билет алып кирсе, аларга биринчиден экскурсия өтүлөт. Бирок билет бүт күн ошол күнү бою жарайт да. Эртеден кечке жүрө берсе деле болот. Андай деле учурлар болгон. Кээ бир балдар келип алып, эртеден кечке жүргөндөр деле болгон. Ал эми чоң кишилер барса деле болобу? Мисалы үчүн мен чоң киши болгонума карабай ушу балдардын ойлоп табууларына кызыгам. Албетте болот. Биз негизи бул комплексти жаратканда балдар үчүн гана эмес, үй бүлө эс алуу жагдай түзөлү деп чечкенбиз да. Ошондуктан үй бүлөлөр чогуу келсе да болот. Музей деп калдыңыздар. Музейдин ичинде демек баягы физика жаатындагы экспонаттар бар. Физика, оптика, Химия, астрономия, математика. Аларды бүгүн дагы бизге алып келиптир, эжекелер. Бир нечесин алып келген, бир канча түрлөрүн. Ошолорду көрүүчүлөр менен чогуу көрө элем да. Өтүп көрө эле. Бул колуңуздагы эмне? Колуңуздагы эмне? Баштайлы. Келиңиз отуруп туруп. Мисалы, муну карасаңыз, кайсынысы чоңураак сизге көрүнөт? Алдыңкысы. Эмичи? Алдыңкысы. Бул оптикалык иллюзия деп коюшат. Бирок экөө тептең. Экөө тептең. Бириштире келсек, экөө тептең, накиня. Бул биздин адамдын мээсинин өзгөчөлүгүн, өзгөчө иштегенин көргөзөт да. Мээбиз ошондой кабыл алат, Ошондой кабыл алат. Мынакей урматтуу туугандар, сиздер караңыздар. Астыңкысы узунураак көрүнүп атса, демек сиздердин мээңиздер да биздики сыяктуу эле иштейт. Мындай кылганда астыңкысы ошондой эле деп коесуз. Демек Биздикиндей эле. биздин бул көзүбүз ал этип турбайбы? Иллюзия. Келиңиздер эми. Гүлназ, сайкал жүрүңүздөр, өтөлү, таанышалы. Бул эмне? Мондай стул бар экен. Жакынырактан азыр операторлорду көрсөтөбүз. 1200дөн ашык мык бар. Мык. Курч мык. Курч мык бул эмне үчүн жасалган негизи эле? Бул законду көргөзөт. Салмакты бөлүштүрүү закону да. Буга отурсам эмне болот? Мисалы, бир мыкка силер отура албайсыңар. Ошончо көп мыктар болгон үчүн отуруп көрсөңүз, көрөсүңөр өзүңүз. Сиз биринчи отуруп көрмөкчүсүзбү? Биз коркуп жатабыз. Биз коркпойбуз. Анткени илимге ишенсе. Ой, аябай
болду, мен турбайм. Жакты. Жакшы. Мен отурсам болобу? Болот. Отурса Бирок болот. менин шымым Жукара. Салмак болсо дагы Эч нерсе болбойт. бул эч нерсе болбойт. Эми тобокелчиликке барып көрөлү. Туугандар жалаң 1200ден ашык мык курч барды кадимкидей. Бирок отурса эчтеке болбойт дедиңиздер, Отура берейинби? Эч нерсе болгон жок. Мен отурсам Ушу ойдон эфир бүткүчө турбай калып жүрбөйүн. Көрөлү. Турсаң дагы тиги алдың менен жүрөсүң да, артты көрсөтпөй. Коркпоңуз. Кандай экен? Жакшы экен? Беш нерсе сезген жокмун. болгон жок. Сайганда жок. Бир гана массаж экен, э? Беш нерсе болгон жок. Йоктор колдонгондой да? Чынында эчтеке болгон жок. Баягы циркте трюктар болот го, ушундай эле окшойт. Ошентип балдарга биз дагы түшүндүрүп беребиз да. Бир мыкка отура албайт киши. Ооба. Көп мык болсо, Көп мык болсо отура алат. салмак мындай бөлүнүшүп кетет да. Ар бир Салмак бөлүнүшүп кетет. Ар бир Ошон мыкка үчүн салмак бөлүнүшүп Физиканын кетет. закондору. чымды Ооба, тешпейт. биздин музейибизде ошондой Бул дагы экспонат, э? башка Бул дагы экспонаттар бар. Балдар экен. келип, аябай кызыктуу. Балдар келип өз кол менен анын баарын кармап, ойноп, анан ошентип физиканын законун Чындыгында бүт айлана чөйрөсүнүн баардыгы физика менен химияда жада калса, Албетте. балдар эмес, биз деле өркү чоңдор биз билбейбиз булардын баары эмне экенчи. Анан ошо Бул жакта- экспонаттарды, ооба. Дагы бир нерсе ушундай Жүрүңүз, күрүндүп жакка атат. Муну алып койсом болобу? Алып койсо деле болот. Акырын. Ой. Топ кел, берсеңиз. Кайра коюп коелу. Ойноп Алып албайбы? койсо. Муну Эмне үчүн тоголом кетпейт бул? бул уравнение Бернулли деп коет. Бул жакта абанын агымы болуп турат. Абанын ичиндеги абан менен сырттагы абанын басымы өзгөчө болуп турат. Ошон үчүн топ учуп кетпейт. Ушул эле закон боюнча Дагы Калтырсаң, антсе деле түшпөйт. түшпөйт. Эмне үчүн түшпөйт? Анткени ушул закон боюнча абанын басымы ар кайсы да сыртында ичинде. Ошол басым боюнча бул топту кармап турат, учурбай. Ушул эле закон боюнча учактар да, чымчыктар да учат. Алардын да канаттын үстү астында абанын басымы ар кайсы деңгээлде болот. Массага. Сен жаап калбадыңбы шамал? Татты жактаганда түшпөйт болчу. Ушундай экспонаттардан 60тан ашыгы бар да. Ар бирөө Ошол экспонаттарды мен суроо туулуп атат. Каяктан алып келдиңиздер? Бул экспонаттарды заказ кылганбыз. Россиядан заказ кылганбыз. Кээ бирөөсүн бияктан жазатканбыз. Өзүңүздөр изилдеп, кайсылары керек деп, анан экспонаттар эми кымбат турат да. Ким каржылап атат сиздерди? Силер сүйлөшүп тургула, мен ойноп турайын. Бул жакта карап жооп бере бергиз. Ким каржылап атат? Негизи Гүлназ экөөбүз эле Өзүңүздөрдөн чыккан каражат. Бул идея эмнеден улам келип чыкты? Ушундай Кыргызстанда дагы бир жакшынакай музей илим, билимдин имиджин көтөрүш керек да. Азыркы жаш муундарга билим, илим деген ал кызыктуу экен көргөзгүбүз келди. Мисалы үчүн батыш жакта илим, билимди ушундай интерактивдүү бергенге аракет кылышат. Балдарга кичинекей кезинен ошондой популяризация кылганга аракет кылышат да. Бул эң негизгиси кызыктуу да. Ал эми бала качан илимге кызыкканда, өз көзү менен көргөндө ушул сыяктуу нерселерден болот. Демек, билимге болгон кызыгуусу дагы да көбүрөөк өрчүйбү дейм да. Албетте биздин да центрда мындай экспонаттардан башка дагы курстар дагы бар. Химия, физика боюнча. Аларга келип эксперимент коюп кетсе болот. Ар бири өзү эксперимент жасаса болот. Негизи баягы чындыгында чет өлкөлөрдө кичинекей бала канча жаштан баягы бир кесипке жөндөмү болсо, ошону гана өркүндөтүшөт го. Мен ойлойм, бул музейге барганда дагы балким биздин бөбөктөр деген физикага умтулуусу болсо, химияга ушул жерден баягы практика жүзүндө дагы жакшылап баягы иштесе, алардан дагы улуу окумуштуу физиктер чыгат. Азаматсыздар, мен аябай кубанычтуу. Браво. Рахмат. Кубанып жатам, сиздер азаматсыздар. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Будан дагы кызыктуу, будан дагы сонун нерселерди улам Кыргызстанга алып келе бериңиздер. Биздин мекендештерибиз, бөбөктөрүбүз аларга кызыксын, үйрөнсүн, анан биздин дагы ушундай окумуштуу, ойлоп табуучу бөбөктөрүбүз көп болсун. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Сизге рахмат. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Нияз отур.